Биздин аялдарыбыз күйөөсүн жакшы көрүп, сүйгүсү келип, эркелегиси келсе таарынып баштайт. Жөн эле сүйөм деп романтик болгондо уялышат дагы, айтып жамандап, ушинтип таарынып мындан алып берди, бул тийип калат, бул ошо эркелеп атканда кирбези. Өтө катуу сүйгүсү келсе тарак бер деп баштайт. Сен аны түшүнсөң туура. Эркелетип башташ керек ошо сразу. Подарка алып бер, башка бир неке кыл. Ошондо ордуна келет. Эркектер дагы ушундай. Жакшы көргөнүн билдиргиси, такыр билдиргиси келбейт. Силердин пайгамбарыңар, биздин пайгамбарыбыз кимди жакшы көрөсүңүз? Ушундай чоң жамаатасында Айшаны деп айткан. Сүйгөнүн жашырган эмес. Айшаны деп айткан. Өмүр бою ушинтип абуус болуп, камтарир болуп, пешинең бырыштырып барсаң анан кетем дейт да, тарак бер дейт да. Кичине ачыл, сәл жуун, атырлардан кой, аяк-бияктарга. Гүл көтөрүп бар, эки гүл, азыр гүл бекер, эмне бекер? Берден жулбасаң да болот, мынтип кетип атат. Апарып мә деп берсең, жүрөгү жарылып кетпейби, апанды. Талак бербеш керек. Ал эркелет деп аткан сөз. Талак бер, кетем дегени эркелет деп аткан сөз. Жетелеп барып мороженое алып бер. Файзадан бир эки лагман алып бер. Эки мантыны кошуп кой, бир шашлык менен. Көңүлү курсант болот. Күнүгө кечке мантып чырат бечара. Аны ойлобойсуң сен. Чынбы? Эрте менен багындаттан азыр эрте окуйбуз, уктап аткан болсо, кофе демдеп келип, жүрөгү жарылып кетсин сага. Талак бер деген эркелет деген сөз. Түшүндүңбү? Эркелет сен. Китептерди оку. Джентльмен деген китеп бар, о, раритет барсың. 15 сом турат. Эркек кандай кийиниш керек, башка караш керек ошолордун баардыгын. Турсаңы кийген бойдон чечпес жытылмайынча. Алмаштырыш керек алардын баардыгын. Жаңы майкалардан кийиш керек. О, колтуктага бараттар, түктөрдү алыш керек. Кичине спортко барып машыгыш керек. Тишти жууш керек. Анан өзүңө келесиң. Ал тирүү жан телевизордон көрөт. Күнүгө Максим Балкин чыгып шүйрөсү карап отурат, анан кийин атырлар кандай болду экен мунуку деп. Ошого өзүң кара бир тууган. Анан маселе өзүнө жок болуп кетет.